кыргызча эмес, орус тилинде окуйт да. Тилекке байланыштуу бул. Курбу курдаштарым бар болчу, бирок алар болсо мынтип айтат: "Сен постоянно сама орусча айтканда самосовершенствовать эт, өзүңдү развивать эт" дейт. Бул деги эле бул китепти болсо көп деле адамдар окуйт, бирок кыргызча эмес, орус тилинде окуйт да. Тилекке байланыштуу бул. Чет элдердин жазуучусу Пауло Коэльонун же болбосо башка жазуучулардын китептерин окуйт. Анткени алардын китептеринде мындай, кандай десем, өзүңдүн мындай ичиңдеги болгон нерсени ошол китептен дагы көрө алат экениңди байкасың. Биздин акын жазуучулардан ошондой китептерди жазган жазуучуларыбыз бар, жок эмес, Кудайга шүгүр. Бирок ошолордон алсак болобу? Бүгүнкү күндө. Эмне үчүн аларды окубайбыз? Бул менин оюмча болсо, ал китептер кыргыз тилинде болсо кээрки сөздөрүн дагы жакшы түшүнө албайсың да. Ошондой деп ойлойм. Мисалы үчүн мен болсо Константин Кузьмич Юдакиндин тиги кыргыз макал лакаптарын дословно анан орусча, кыргызча которулушун окуп чыккам. 1145 макал лакап болгон. Ошондон кийин дагы бир өзүмө болсо акыл эс кошулду го деп эсептейм.